Мен өзüm ушул фейктин, ушул мыйзам каралып атканда мен ошол жерде каршып тургам. Бул мыйзам иштебейт. Бул бийликтин куралы болот, бул бийликтин кумары болот деген. Мына факт. Биринчи эле иштегенде бийлик иштеди, оппозицияга каршы деди. Фейк тролго таланып, сүйлөгөн оозу жамалып, Куураган бийлик айынан, Канчоосу кетти камалып. УКМКда болгон кыйноо дагы бир жолу угуңуздар. Мени 1 саат бою УКМКнын шаардык мекемесинде 1 саатка жакын ток менен кыйнашкан. Келечек жолу түнөрүп, Арзанчылык өлүп. Кыйноодо элим жашоодо сөз эркини түгөнүп. Ya işte bizge хотя бы сезонда alışınız gerek de karızlarınızı kurtulun. Siz bana akıl veriyorsunuz. Yok ben akıl vermiyorum. 30 жыл мындай болбогон. АКЫЙКАТ жемкор толбогон. Эл ишенген көпөстөр алкымын гана ойлогон. Второй очередь нефтеперерабатывающего завода Джунда. Азгырык алтын айынан, акылдан чоңдор тайган, өлүмүш болуп элинин ырысын жеп байган. Өзүнүн семьясын, өзүнүн бала чакасын багыш үчүн алган айлыктары көпчүлүккө эле жетпейт. Продуктлар андан кымбат, деги бардыгы өсүп кеткен, эмес нерсе жок азыр, баары өсүп кеткен балама. Ач бала менен ток бала биригип чогуу ойнобойт. Анысы кандай бул бийлик, келечек муунду ойлобойт. Мен да жолдошум казалып калды, азыр үйүбүздүн талкабасы кайда барабыз биз? Боштан бесте картап кетип өлүп калды. Эч өтпөй эле менин күйөөм каза болуп калды. Ушул жер маселесин ойлоп атат. Эмнен кыргыз түгөнгүр, эл жеринди сүйбөсөң, камаласың кыргызым, акыйкатты сүйлөсөң.